за примерное поведение, да? Өлкө боюнча жалпы 25 түзөтүү мекемеси бар. Алардын бардыгында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери тартипти карашат. Ал эми аталган мекемеге жумушка жаңы орношо турган жарандар окутуу борборундагы атайын курстан өтүүдө. Алардын катарында Рыспек Адамалиев да бар. Ал аскердик форма кийип иштөөнү бала кезинен кыялданып келген. Буга чейин биз 2 жума, биринчи жума тергөө изолятор, экинчи жума болсо түзөтүү мекемесинде окуу практикабызды алып бардык. Ал жерде ошол жакта кызматкерлер менен эртең менен саат 8:30 тизилүүдөн баштап кечки тактоого чейин ошол жерде ошол мекеменин ички тартибинде правила внутреннего распорядка деген нерсе бар. Ошого катышып, жана тинтүү иштерине катыштык, этаптарды тосуп алдык, жана бардык иштерге катыштык. Бул кызмат өтө кызыктуу экен. Окутуу борборунда келечектеги кызматкерлерге теориялык жана практикалык жактан сабактар өтүлөт. Ошондой эле кызматкерлердин моралдык, психологиялык абалы дагы туруктуу болушу керек. Максатыбыз булар деген именно первоначально подготовить, базовый сабагын беребиз. То есть, что такое этот самый түзөтүү мекемелеринин түрлөрү, түзөтүү мекемелер деген канча түргө бөлүнөт. Биринчи соттолгон адамдар кайсы режимде отурушат, экинчи соттолгон кандай жатат, жанагы өмүр бою соттолгондор кандай жатат. Ошолордун өзгөчөлүктөрүн беребиз. Мисалы үчүн следствие изолятор менен деген колония поселения менен жанагы тюремный түзөтүү мекемелердин айырмасы деген чоң бизде негизи деген. Мисалы үчүн жанагы 73 биренин негизинде деген жаза аткаруу кодексинде деген түзөтүү мекемеси 4кө бөлүнүп кетет. Например, колония поселения, түзөтүү мекемелер, балдары колониясы и түрмө болуп кетет. Ошолордун баарын биз беребиз. Негизи ошо. Талапкерлер окутуу борборунда алган билиминин натыйжасында тестирлөөдөн өтүшөт. Суроолордун 70%-на туура жооп берген талапкер жумушка кабыл алынат. Азыркы окуп аткан кызматкерлер жана талапкерлер атайын компьютерлик тестирлөөдөн өтүшөт. Жалпысынан бул жерде 40 суроонун 70%-на жооп бериш керек. Биз буга чейин конкурстук тесттен өтүп келдик. Мунусунда дагы даярданып атабыз, күнү-түнү жазып атабыз. Интернеттен карап болгон күч аракетибизди жумушка издеген үмүттөбүз. Өтөбүз деген ойдобуз. Бизде деген 2 ай алып дайындашты, бияк жактан окутту, баарын үйрөттү. Ошо өтөм деген эле ишеничтемин, буйруса. 10-чу мекемеге барабыз, Жалал Ат областына. Өзүбүздүн жаңы ачылган, ошол жерден талапкер болуп ошол жерге барганбыз. Бул жактан эми экзаменден өтсөк, буйруса ошол жерге иштейбиз деген ойдобуз. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери моралдык, психологиялык жактан тышкары физикалык жактан дагы күчтүү болуш керек. Учурда окутуу борборунда талапкерлер физикалык жактан даярдыктан өтүшүүдө. Түзөтүү мекемелеринде иштей турган кызматкер курал колдонуунун эрежелерин так билиши керек. Мындан тышкары уставдын негизинде саптык даярдыгы дагы жогорку деңгээлде болуусу шарт. Андыктан ар бир сабак маанилүү. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын окутуу борбору 2003-жылы түптөлгөн. Андан бери жалпысынан 9000ден ашык кызматкер квалификациясын жогорулатуу боюнча окуудан өтүшкөн. Ошондой эле аталган мекемеге чет өлкөдөн дагы адистер келип, тажрыйбалар менен бөлүшүп турат. Бакберди Баязбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.